сизди дагы бир суракка чакыра турган болсо, мен даярмын. Мен азыр деле даярмын. Декларацияга байланыштуу 2024-жылдагы 2 миллиард. Декларация боюнча 7 миллиард деймиз, ошо 7 миллиард неге 7 миллиард болуп калды? Неге 8 миллиард эмес дешиңер мүмкүн эле да. Эми 12 миллиард болуп туруп 12 миллиард болуп калды да. 13 болсо неге 13 дейтилиңер? Ташиевтердин ошол таасири канчалык жалпы өлкөдө, анан анын ичинде Жалал Абад облусунун өзүндө? Аны эл айтсын да. Мен өзүмдү чындыгында эле кадырдык саясатка аралашкан. Мен азыр өзүмдү макташым мүмкүн да. Таймураз иним ал өз бизнесменин болуп жүргөн ак көңүл, ошо атасындай эле бала алчы. Аны бүт бардыгы мына гигант кылып көрсөтүп атат да, ал баланычы. Мандат тапшыр дей турган болсо, сиз каалооңуз кандай болот? Мандат тапшырсызбы? Менин мандатымды талаша турган 24 000 гана шайлоочум бар. Камчыбек Ташиевдин өзү менен жолуктуңузбу? Деги эле акыркы чечимдерди сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен жолуктум. Эми биз Ташиевтер ушундай духу бар адамдарбыз. Кудай буйрса эли жутубузга акыркы күнүбүзгө чейин кызмат кылабыз. Шайыр мырза, саламатсызбы биринчиден? Саламатсыздар. Акыркы окуялардан баштасак, массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда Шайырбек Ташиев камакка алынды деген маалыматтар 2 күндөн бери тарап, анан бирок Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы четке какты бул маалыматты. Бул маалымат кайдан чыкты? Сиздин кабарыңыз барбы? Анан деги эле сизге мындай бир мурда кийинче козголгон кылмыш иши барбы? Эмнеден улам чыкты бул маалымат? Мен да өзүм таң калып отурам. Кечээ күнү мен ошо залда тренировкада болчумун. Ошондо бир-эки адамдар айтып калды, сизди азыр эле камакта деп айтышты го. Сиз кандай анан кийин камакта эмес, бул жерде залда жүрөсүз го деп калды. Анан өзүм дагы анан кийин таң калуу менен анан эмеге бардым. Интернет карасам, ошол маалымат таркалыптыр. Менде бул маалга чейин эч кандай иш козголгон эмес. Если иш козголгон болсо, анда мен депутатка кире албайт болчумун да. Анан кийин куугунтук деле болгон жок, же башка нерседен эч ким сезген деле жокмун. Муну кандай не тарихти чыгарышты түшүнбөдүм. Экинчиден, акыркы саясий окуяларды билип атасыз өзүңүз деле. Сиздин агаңыз Утковска мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынды. Андан кийин эле мына бүгүн бир топ министрлер кызматтан алынды. Анан Камчыбек Ташиевдин өзү менен жолуктуңузбу? Деги эле акыркы чечимдерди сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен жолуктум. Эми бир тууган болгондон кийин биз ар дайым ушу чогуубуз. Чогуу жанагы үй бүлөлүк маселелер бар. Бүт ушу жакшы бири-бириз менен ага инелик мамилебиз. Себеби дегенде биздин атабыз менен апабыз көзөтүп кеткенден кийин үй бүлөбүздүн ушу биздин фамилия Ташиевтердин атасы дагы апасы дагы ушул киши болуп калган. Кудай буйрса азыр ден соолугу жакшы. Мына азыр кичине лечение алып келди. Анан кийин азыр дагы кичине дагы ушу дарылануусун дагы улантышка туура келип атат. Себеби дегенде кичине ошол жактагы дарыгерлердин айтуусу боюнча дагы кичине ден соолугуна чыңаганга кичине убакыт керек болуп атат. А так бардыгы жакшы. Президентибиздин кабыл алган чечимдери бул эми бардык мамлекеттик кызматкерлер, болсо жарандар президенттин указын аткарыш керек. Ал президенттин өзүнүн чечими. Бул мыйзамдуу көрүнүш. Ошондуктан аны биз туура же туура эмес деп айтып талдагандан алыспыз дагы, бизге эч кандай мындай резонанс деле жараткан жок биздин үй бүлөбүздө. Ички өзүбүздүн маселеде. Анан кийин эми кызмат кетти. Но бирок анга чейинки агамдын иштеген иштери ушу эли журт үчүн болду. Күнү түнү иштеп жүрүп, мына ушу 4 жылдан бери 21-жылдан бери отпускага чыкпаптыр. Отпускага чыгыптыр. 7 күн гана отпускага чыгыптыр ушул 4-5 жылдын ичиндечи. Анан кийин эми дагы кичине азыр не салып ден соолугуна караш керек болду өзү негизи. Бирок жакшы, Кудай буйрса. Президент ошол Камчыбек Ташиевди кызматтан алуу чечимине түшүндүрмө берип жатып, Жогорку Кеңеште айрым Камчыбек Ташиевге жакын депутаттар бөлүп жарып, сен генерал тараптасыңбы же президент тараптасыңбы деп бөлүп жарып, анан ошондон улам ушул чечимди кабыл алууга туура келди деп айтты. Анан бул Жогорку Кеңештеги бөлүнүп жарылуу жөнүндө сиз билдиңизби? Кабарыңыз барбы?
сиздин кандай тиешеңиз бар аларга? Мен ушул боюнча өзүм дагы угуп таң калдым. Бирок менин ушул азыр 87 депутат болсок, 86 коллегам бардыгы ачыктап, аныктап берип айта алат. Себеби деген мен эч кандай интригага, бөлүнүп жарылууга, же регионалдык, же болбосо ушул жанагы топторго бөлүнүүгө эч кандай мен шарт өзүмө дагы мындай эмем жок, ички дүйнөм дагы анга барбайт. Биз ушу кылган ишибиз мамлекеттик гана иш. А эгерде ошондой адамдар болсо, топтор болгон болсо, ушу бөлүнүп жарылуулар болгон болсо, анда эки тараптыкын тең айтыш керек да. Ташиев тараптыкы, же Жапаров тараптыкы дебестен, эки тарапты тең бузуукуларды ошол жерде аныкташ керек. Аныктап, буну эми териштирүүнүн негизинде аныкталат деген ойдомун, Кудай буйрса. Себеби дегенде андай ушул жанагы мыйзам чыгаруу органында, парламентте ушундай бөлүнүп жарылуу болуп аткан болсо, бул өтө туура эмес көрүнүш болуп эсептелинет. Себеби мекенибиз бирөө эле. Бизде парламентте депутаттар көп, министрлер көп, бирок мекенибиз бирөө. Ошон үчүн мекенибизге биз кызмат кылышыбыз керек. Эми саясий чөйрөдө эми сиздин жогорку кеңештеги таасириңиз тууралуу да көп айтылат да эми. Таасири күчтүү деп Улуттук коопсуздук комитетте агаңыз жетектеп турганда канчалык таасириңиз бар жогорку кеңешке? Билбейм, эми таасиримди билбейм кимдерге канчалык таасирим тиет экен. Бирок мен ушу өзүмдүн жумушумду эле аткарып жүрөм, комитеттерге катышамын. Заседанияда маселелерим болсо, ошо маселелерди көтөрөмүн. Элдик гана маселелер менен. Жеке маселени мен ушул депутат болуп келген мына 4 жыл 5 жыл болуп атат. Бир дагы күн көтөргөн эмесмин, бир дагы күн азыр ушул өзүмдүн депутаттык ишим тууралуу өзүм жеке маселемди чечкен эмесмин. Чече элекмин дагы. Эгерде мен жеке маселем болгон болсо, аны мен үй бүлөлүк өзүмдүн бир туугандарым, балдарым менен гана ушу чечишибиз мүмкүн жеке маселелерибизди. Аны биз ушу мамлекеттик ишкерлер менен же болбосо кээ бир жана бизнесмендерге биз өзүбүздүн кысымыбыз менен, таасирибиз менен, же болбосо депутат коллегаларга ушу өзүбүздүн ушу жанагы ордубуздан пайдаланып, мындай эме жок болгон эмес. Мамилебиз баардыгы менен тегиз, түз. Сиздер баардыгыңыздардан сурасаңыздар болот. Ушу мен мурдагы коллегаларымдан деле 7-сазовдун, азыр 8-сазовдун коллегаларынан деле сурасаңар болот. Эч кандай бир депутат менен же бир министр менен аткаруу бийлигиндеги эч кандай бир же замминистрлер менен деле мындай кайым айтышуу же болбосо бир жаман мамиледе эч ким менен болгон эмеспиз. Боло элекпиз дагы. Президент жана 75 адамдын кайрылуусу төрагага, мурдагы төрага Нурланбек Тургунбек уулу, анан президенттик шайлоонун мөөнөтүнөн эртерээк өткөрөлүү деген кайрылуусуна тиешелүү ушул жогорку кеңеште дагы айрым депутаттар аралашкан. Бул тергөөдө аныкталышы мүмкүн деп айтты. Аныкталса жакшы болмок. Анан эгер сизди дагы бир суракка чакыра турган болсо, мен даярмын. Мен азыр деле даярмын. Мен азыр деле барганга даярмын. Себеби дегенде мен да ошону соцсеттерден көрдүм. Анан кийин ал аксакалдар эмнеге ошол эмени мыйзамды көтөрүп чыкты. Кандай ал эми жанагы жогорку кеңешке да кайрылуу жасаптыр. Ал мен окуп көрдүм. И президентке да кайрылуу жасаптыр да. Ошондуктан жогорку кеңештин ушу өзү негизи жогорку кеңеш дагы конституционный комитети дагы ушу талкууга киргизиш керек өзүчү. Киргизип, эмнеге ушулар кайрылуу жасап атат депчи. Булар бузукулук ниетте жасап атабы же кандай ниетте жасап атат депчи. Ошону эми укук органдары дагы териштириш керек. Ал жерде если менин дагы ошол жерде катыштым болгон болсо, пожалуйста, азыр чакырсын, мен барганга даярмын. Мен ал кишилерди бирөөсүнү тааныбаймын, и бирөөсү менен жолуга элекмин дагы. И мен ушул соцсеттен гана уктум. Дагы бир маселе декларацияга байланыштуу. 2024-жылда 2 миллиард декларация боюнча сиздин ошол мурда кийин табылган багы кирешелерди мыйзамдаштыруу, легалдаштыруу боюнча президент жарыян кылып, ошонун алкагында сиз 12 миллиард сомдон ашык каражатты көрсөтүптүз. Анан бул байлык кайдан келип чыккан, булагы кайсы? Биз бул жанагы президенттин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзамы бар. Ол ушу жанагы 2023-жылы чыккан, кийин жаңы редакциясы 2024-жылы жана срок узартылган чыкканда. Ушул жерден кийин айтылат. 100 миллион сомдон ашык каражат болгон болсо, ал
100 миллионго чейинкилер эч кандай төлөнбөй туруп эле ыктыярды легалдаштырып койсо болот деп. Андан көбүрөөк болгон болсо 1 миллион сом төлөп туруп, анан кийин легалдаштырып койсо болот. Канча сумма болсо дагы. Анга эч кандай жанагы төлөмдөрдүн кереги жок. Бажы төлөмдөрүнүн же болсо налог жанагы төлөмдөрү деген жок деп айтылган да. Ошондон анан кийин мен ошо 12 миллиард деп жазылып калыптыр. А өзү негизи ушул сумма жок да. Актив эле бул. Актив катары жазылып калган. Болчу. Анан кийин эл ызычуу көтөрүп эле бунун 12 миллиард акчасы бар экен, Кытайдын карызын кутулуп коюш керек экен, анчы керек экен, мынчы керек экен деп атышат да. Мен эми койчу эми ушунга бир интервью өзүм мен жөнүндө чыккан бардык маалыматтарга бир дагы интервью да бербейм, алар комментарий дагы бербейм да. Эми ким не деп ойлосо ошентип ойлой берсинчи, макулчу эми депчи. Эми бунусун карасам күндөн күнгө сааттан саатка уже мындай өрчүп баратат. Ошондон кийин сиздерге айтып кое берейин. Андай активди жөн гана жазылып калган кагазга. Жазылып гана калган ал кагазга. Ал жерде мына ушул мыйзамдын эң бир жанагы жетишпегендиги, минус жери бул ошол легалдаштырылганда ошол активиңди көрсөтүп коюш керек эле да. Акчалай актив болсо банкка салып банктан көрсөт. Же болсо мүлк болсо, кыймылдуу мүлк же кыймылсыз мүлк болгон болсо ошонду баардыгын фиксировать этип көрсөт деп коюш керек эле да. Ошонусу жок болуп калып, гана ушул мыйзамдын кичине чиркилиги жери бар экен. Анан кийин меники 12 миллиард болуп жазылып калыптыр. Анан жанагы нөлдөр кошулуп калганбы, ошентип жазылып калган. Анан кийин макул деп мен анан кийин 1 миллион сом төлөдүм. Төлөп туруп дүнө болуп койгом. Атак өз негизи майда чүйдө жумуштарыбыз бар. Буга чейин мен мына ушу депутатка чейин бүт ишкерлик менен алектенип келгем. Келип депутатка келип жумушка ушул жана депутат болгондон кийин ошол эми бир туугандарым, балдарым ушул активдеп иштеп, азыр ушу кыймылдап иштеп атышат. Демек сиз айтып атасыз да, менде иш жүзүнө келген 12 миллиард жок, андай акча. Байлык жок да. Жок андай. Бирок мага кызык болот да, эмне үчүн 12 миллиард деп андай жазылып калды? Эмне үчүн 7 миллиард же бир 5 миллион сом эмес да, 12 миллиард. Эми азыр 12 миллиард, эзил 14 миллиард же болсо 7 миллиард деген болсо, ошо 7 миллиард неге 7 миллиард болуп калды? Неге 8 миллиард эмес дешиңер мүмкүн эле да. Эми 12 миллиард болуп туруп 12 миллиард болуп калды да. 13 болсо неге 13 дейт элеңер? Же болсо азыр өзүңүз айтасыз 7 неге 7 эмес депчи. А 7 болсо неге 7 болуп калды? Неге 8 эмес же 5 эмес дейт элеңиз да. Ошондон катан убагында неге оңдоп койгон жоксуздар? Эми оңдолууда ал жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок да. Себеби дегенде бул жерде бүт жанагы тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусунда болуп атат. Нотариустун негизинде нотариустан кол коюлуп болуп атат. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук же болсо бул кылмыш жоопко тартуу маселеси эмес да. Бул жерде ким канча көрсөткөнүн бул мыйзамдын эң түпкү маңызы бул ким канча акчасын көрсөтүү эмес. Бул ушу жанагы легалдаштыруу. Бул жерде миңдеген адамдар көрсөтүштү. Бир нече миңдеген адамдар өздөрүнүн активдерин көрсөтүштү да. Анан бул жерден кийин купуялуулук деген бар да. Купуялуулук. Бул ошол декларант деп коет, биз эми декларация толтурган адам. Ошол декларант өзүнүн уруксатысыз бул жарыя болбош керек да. Жарыя болуп чыгып кеткен болбойт да. Мына президентибиз деле өзү легалдаштырылды. 20 миллион дедиби? 20 миллион доллар дедиби? Ошону биринчи деп аткан. Ошонусуну легалдаштырылды. Анысын бирок өзү купуяны өзү жарыя кылып өзү айтты. А башка мен, например, айткан жокмун. Аны мамлекеттик органдар ушуну чыгарбаш керек эле. Себеби дегенде башкалары дагы легалдаштырып, ыктыярдуу легалдаштырайын дегендер болсо, эми жасабайт да ошонучу. Кылбайт да. Кой меники ачыкка чыгып калат экен да. Өздөрү мыйзамда көрсөтүп коет экен. Купуялуу бул эч кимге сыр катары сакталат. Бул эч жака жарыя болбойт деп. Анан кийин өздөрү кайдан жарыя кыла берет экен деген тажрыйбада болуп калат да. Мына мен ошого мисал болуп калдым да. Бир гана меники чыгып атпайбы? Анан кийин башка бир жанагы кээ бирлериники чоңдогон бизнестери бар. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда эми бир нече чоң бизнесмендер бар. Анан кийин көптөгөн чоң базарлары менен, жанагы соода борборлору менен бүт таанымал биздин бизнесмендерибиз бар. Алардыкы бир нече миллиард доллар да, алардыкы бир нече миллиард доллар да. Алар деле легалдаштырылган болуш керек. Но алардыкы чыкпай эле
Анан кийин биз жөнөкөй эле бир 2-3 үйүбүз, 1-2 машинабыз болсо, ошонан кийин чыгарып койгон бул болбой калабы деген ойдомун мен. Эртең эгер эми бир нерсе болуп, укук коргоо органдары эгер текшере турган болуп, 12 миллиард сомдун каякта эмне активиң бар деп сурай турган болсо, анда иш кандай болушу мүмкүн? Укук коргоо органдары ошол активдерди текшергенге укугу жок. Эч кандай укугу жок мыйзам боюнча. А эгерде ошо 12 миллиарддын кана ошону көрсөтүп берчи десе, мен болушунча көрсөтүп туруп, калганын жок дейм да. Эмне деп айтат элем? Калганы жок. Таап алгыла. Менде жок ошол акча өзү негизи. Жазылып калган. Но бирок эми кийин дагы келечекте болуп калса, же башка болуп калган болсо дагы, ошондон кийин бул акчаларды каяктан таптыңыз деген сөз болбош керек деген гана таризде болгон нерсе. Анан кийин эртең укук органдарынан коркуп анан кийин башка мен айтып атам го, биз таза адамбыз. Биз Ташиевдер таза адамбыз, элибизге ушу чын дилибизден кызмат кылып келаткан адамдарбыз. Азыр чакырсын, же болбосо ушул жерге келип неме берсин, биз мага суроолорун берсин, кимиси каалаган, укук органдары болобу, башкасы болобу, мен ар дайым так жооп бергенге даярмын. Просто мен буга чейин ушу жооп бербей, эми аркимен айтыша бербейинчи деп мен өзүм ошондой майда чүйдөккө аралаша бербейм. Ошентейинчи деп гана деген сайын эми күчөп бараткандан анан кийин айтып коеюнчу ушуларга, тынчсынчы деген сөздү айтып атам. Мен жыйынтыктоо суроолорун берейин анда айтыңыз. Акыркы учурларда эми 2020 октябрь окуясынан кийин Кыргызстанда Ташиевдердин үй бүлөсүнүн таасири абдан артты. Анын ичинде Жалал Абадта Ташиевдердин үй бүлөсү аябай чоң күч. Алардын буйругусуз, чечимисиз бир да кадр алмашпайт, коюлбайт деген сөздөр бар. Анын арасында Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиевдин таасири жөнүндө бир топ айтылат. Ташиевдердин ошол таасири канчалык жалпы өлкөдө, анан ичинде Жалал Абад облусунун өзүндө? Аны эл айтсын да. Мен өзүмдү чындыгында эле кадырдык саясатка аралашкан. Мен азыр өзүмдү макташым мүмкүн да. Өзүм макташым мүмкүн да. Мен буга чейин эч нерсе кылган жокмун, башка кылам. Элден сурагыла анычы, элден сурагыла. Элге канчалык жардам тийип атат булардын? Кадырдык маселелерге аралашып атабы, аралашпай атабы деп. Элден сурагыла. Пожалуйста, ошолор өздөрү айтсын да. Ошолор өздөрү бизге баа берсин. Булар кандай иштеди, же кандай иштеп атат дагы деле. Ошонун баарын айтсын да. Таймураз инем ал өз бизнесменин болуп жүргөн ак көңүл, ошо атасындай эле бала алчы. Аны бүт бардыгы мына гигант кылып көрсөтүп атат да ал баланычы. Өзүңүз деле бир отуруп сүйлөшүп көргөн болсоңуз, айтасыз, сиздин атыңызды сапсем эле мындай кылып айтышат. Өзүңүз бир жакшынакай, бир жөнөкөй бала турбайсызбы деп. Өзү жөнөкөй ак көңүл жакшы бала өзүчү. Мына кече Ниязовдардын тоюнда деп атат да. Улакты айтып атат го. Мына вертолет менен барыптыр, Шайырбек Ташиев менен Таймураз Ташиев. Биз вертолетке, мен өзүм өмүрүмдө вертолетке чыга элекмин. Өмүрүмдө вертолетке чыга элекмин. Бир дагы вертолетке чыга элекмин. Самолетке чыгып жүрөм мен, конечно. Вертолетке бир дагы чыга элекмин өмүрүмдө. Биз мына улакка биз барган дагы жокпуз. Ал өзү ооруп жаткан үйдө бул жерде. Ошо социал тармактарда ошол 2-3 күндөн бери ошондой видеолор тарап жатат. Эми сиздин мурда кийин салган үйүңүз, ал жакта берген тоюңузга байланыштуу анан кимдердин жасап жаткан иши деп ойлойсуз бул эми? Эми мен териштирбейм анчы. Ар бир адам өзү билсин. Кимиси кылса ошону өзү жооп берет. Жанагы өзү хадисте жазылган, ким гыйбат кылса, ким жамандаса, бирөөнү ошактаса, ошонун өзүнүн күнөөсүн, беркинин күнөөсүн төгөт дагы, өзү жооп берет ошол. Өзүчү. Анан кийин мен мына тоюм. Мен тоюмду өзүм туулган күнүмдө 19-жылы өткөзгөм, 16 октябрда. 2019-жылы 16 октябрда өткөзгөм. Улакты 20-жылы 8 февраль өткөзгөм. Ошондон кийин анан пандемия башталып кеткен марттачы. Ошондо эле биз ишкер болуп, ошондо ушул иштерди. Анда мен мамлекеттик эч кандай ишти иштеген эмесмин. Анан кийин ошондон кийин эле иштеп мына жүрөбүз, Кудай буйрса. Ким кантип ойлосо өзү ойлой берсин, просто эл ошонго дүрбөлөңгө түшүп, баардыгы эле тепкилеп жатып калбаш керек да. Анысынан мен чочубайм деле, коркпойм деле өзү негизичи. Ким тепкилейт, ким жаман сүйлөйт. Мен ички дүйнөм таза болсо болду. Эл журтума кызмат кылсам болду. Биз мекенибизге кызмат кылабыз. Эгер эртең ушул акыркы саясий окуяларга байланыштуу сизде дагы аралашкан же таасири тийген деп мандат тапшыр дей турган болсо, сиз
каалооңуз кандай болот? Мандат Ал тапшырасызбы? менин мандатымды талаша турган 24 миң гана шайлоочум бар. 24 миң 300 шайлоочум бар. Ошолор гана талашып, ошолор гана айтышы мүмкүн. Буну башка эч ким айта албайт. Мандатыңды тапшыр депчи. Анан кийин диванда жатып алып жазып атышабы, же болбосо Советтер Союзунда алган кроватында жатып алып интервью берип жана кылып атышабы, ар биринин өзүнүн эрки. Айта берсин. Мандатын тапшыр, башка кыл депчи. Мен эл журтума кызмат кылып атам. Өзүм 24 миң 300 шайлоочум бар. Ошолордун укугун коргоп атам, ошолорго кызмат кылып атам. Ошолор айтсын, ошо 24 миң 300 адам кол коюп туруп, эми тапшырчы, биз башка адамга неме кылайлы, сага ишенбей калдык десе, мен пожалуйста, мен аларга даярмын ар дайым. Ошолорго кызмат кылайын деп келгем менчи. Анан кийин бирөө тапшыр десе эле кетип кала турган адам эмесмин. Анан кийин бирөө коркутса эле коркуп кала турган адам эмесмин да. Биз Ташиевдер ушундай духу бар адамдарбыз. Кудай буйрса эли журтубузга акыркы күнүбүзгө чейин кызмат кылабыз. Соңку суроо болсун. Жогорку кеңештин төрагасы алмашты. Нурланбек Тургунбек уулунун ордуна Марлен Маматалиев келди. Бул дагы эми күтүүсүз болду окшойт. Сиз кандай пикирдесиз? Эмне себеп болду бул төраганы алмаштырууга? Төраганын алмаштырууга ошо мен Тургунбек уулуна чалдым мен. Тургунбек уулуна чалып сурайын деп неме кылсам, өзү телефонун албай койду. Ошо эмне себеп болду? Эмне тапшырып атасың эми? Депутаттар шайлаганбыз да бизчи. Анан депутаттар кет дебесе эле кайрадан өзү эле келип туруп ыктыярдуу тапшырып атамын дегени бизге күтүүсүз болду. Ошону түшүнбөйм. Марлен Абдрахманович бул эми тажрыйбалуу жакшы жигиттерден, эми бул деле ушу жогорку кеңеште көп жылдан бери иштеп жүрөт, аппаратта дагы иштеп жүргөн жигиттерден Кудай буйрса тартып кетет деген ойдомун. Сизге рахмат. Чоң рахмат. Маегиңизге. Иштериңиз келип болсун.